Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын 19 октябрдагы маалыматына караганда, акыркы суткада дагы 482 кишиден вирус аныкталды. Акыркы 2 аптадан бери биринчи жолу бир суткада киши өлүмү катталган жок. Өткөн жума ичинде жалпысынан коронавирус илдети жуккан 25 киши каза болгон. Буга чейин коронавирус жугузуп алгандардан кийин кайтыш болгондордун саны 1111 кишиге жеткендиги маалымдалган. Марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 52526 адамды түздү. Анын 45863 сакайгандыгы айтылды. Бир күндө 127 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Статистика боюнча учурда вируска чалдыккан 2550 бейтап стационарларда, 2518 үй шартында дарыланууда. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Жарасул Абдраимов дайындалды. Бул тууралуу облустук администрациянын басма сөз кызматынан кабарлашты. Ош облусундагы өкмөттүн өкүлү 2 ай мурун гана жаңы дайындалган болчу. Бул ири облусту 7 жылдан бери биринчи орун басар болуп иштеп келген Байыш Юсупов жетектеп баштаган. Юсупов Кара Суу районунун акими болуп 5 жыл жана бир нече жыл пахта тармагындагы ишканаларда эмгектенген. Байыш Юсуповго чейин Узарбек Жылкыбаев президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен Ысык көлдөн Ошко 2018 жылы облус башчы болуп дайындалган. Ал парламенттик шайлоого катышуу үчүн 8 августта кызматын тапшырып берген. Бишкекте 9-нан 15 октябрь аралыгына чейин 432 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Милициянын кайгул кызматынан билдиришкендей, 432 фактын ичинен 43 айдоочу мас абалында унаа башкарган. Унаанын терезесин 2 айдоочу караңгылатып айдаган. 36 адам айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкарган жана 351 башка бузуулар болгон. Айып аянтчасына 121 унаа киргизилген.